Нурпресстин жаңылыктар түрмөгү саламатсыздарбы? Мурда Кыргызстандын сыймыгы болуп келген кыргыз циркинин айлана тегерегин каптаган кара түтүн азырга чейин арылбай жыл өткөн сайын ызычуусу күчөгөн. Көрсө баленин баары биякта экен. Буга чейин 22 жыл бою кыргыз элинин менталитетине туура келбеген ыплас көрүнүштөр орун алган көңүл ачуучу жайга айланып, акыркы жылдарда ал жерде кытайлар кумаркана кылып алган. Биздин балдарыбыз барып оюн көрүп жүргөн цирктин ушундай ыплас жайга айланары 3 уктасак түшкө кирбеген көрүнүш болду. Мындай мыйзам бузуучулукка ким жол берди? Анын себебин издей турган болсок, Акаевдин заманынан бери тамырын жайган коррупциянын бир бутагы цирктин эсептөө бөлүмүнөн башталат. 2005 жылы Курмангази Исанаев директор болуп турганда өкмөттүн оңдоп түзөө иштерине деп бөлүнгөн 56 миллион сомдун дайыны жок. Кайда кеткени белгисиз. Айтор цирктин бүгүнкү кейпи болсо мышык ыйларлык абалда. Антейин десең, цирк кызматкерлеринин айтымында бир айда коюлган 20 оюнга орточо эсеп менен 6-7 миллион сом түшөт экен. Бир жылда 70-140 миллион түшөт. Бул миллиондор кайда кетип жатат? Белгисиз. Өзүм эле ноябрь айында өткөрдүм. Ошондо 10 күндүк представление мен 450 миң төктүм. Арендага эле. Каякта 84 миң бир жылга. 450 миң төктүм. Анан Азизовна айтып атат, Салтанат Азизовна, коммерческий программаларды 6 жолу, мисалы үчүн бир жылда бир 8 представление болот да. Коррупциянын экинчи бутагы Фугиге барып такалат. Себеби циркке караштуу имарат, территориялар Фуги аркылуу ижарага берилет. Бирок бул жерде баса айта кете турган нерсе, кытайларга имараттын аянты ижарага 5-6 эсе арзан берилген. Бул факт Фугинин ижарага берүү иштерин тиешелүү тартипте жүргүзүп жаткандыгынан шек күмөн туудурат. Коррупциянын үчүнчү бутагы маданият, маалымат, спорт жана туризм министрлигин карай бараткандай. Себеби 2023 жылдын 16 майында аталган министрликтин өкүлү Салтанат Азизовна айымдын кабар агенттигине берген маалыматына көңүл бурсак, цирктин финансы тармагындагы олчойгон фактыларды көмүскөдө калтырды. Анткени ал жогорудагы 56 миллион сомду жашырып, 1976 жылы цирк колдонууга берилгенден баштап бир да жолу оңдоп түзөө иштери болгон эмес жана өкмөттөн каражат бөлүнгөн эмес деп айтты. Ал эми циркте айланып жаткан бир айлык киреше 6-7 миллион сом болуп турган чакта Салтанат айымдын сөзү менен цирктин жылдык кирешеси 83 миң гана сом болуп жаңырып атат. 76 жылы ишке берилгенден баштап капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөн эмес. Каражат бөлүнсө жок, андай болгон эмес. 2022 жылдын жыйынтыгы менен атайын каражаттар боюнча залды ижарага берүүдөн 1 миллион 874 миң сом киреше келип түшкөн. Мунун ичинде жанагы айтып аткан мекеменин мейманканасында жашаган кызматкерлердин ижара акысынан 310 миң сом, кыргыз цирктин билетин сатуудан түшкөн акча 83 миң сом жана учурунда төлөнбөгөн ижара акысы үчүн 90 миң сом Серков деген жеке ишкерден келип түшкөн акча. Өткөн жылдагы УКМК тарабынан жүргүзүлгөн аудитордук корутунду цирктеги 30 миллион сомдук мыйзам бузууларды аныктаган болсо, ага министрлик административдик кемчиликтер деп таап, директор Фархат Бекмамбетовго сөгүш берүү менен чектелди. 18 майда Жогорку кеңештин депутаттары президенттин администрациясынан качкын президент Курманбек Бакиевди реабилитациялоо маселеси боюнча түшүндүрмө берүүнү талап кылышкан. Анын себеби Улуттук телерадио берүү корпорациясынын кызматкери, элдик курултайдын аксакалдар кеңешинин төрагасы Кадыр Кошалиевдин Беларуста баш калкалап жүргөн мурдагы президент Курманбек Бакиевден интервью алганы. Бул эл өкүлдөрү менен коомчулукта кызуу талкуу жаратты. Ал эми бүгүн министрлер кабинетинин төрагасынын орунбасары Эдил Байсалов өзүнүн баракчасында эл өкүлдөрүнө жооп жазды. Анда ал Кыргызстанда сөз эркиндиги бар экенин, журналист кимден интервью алууну туура көрсө өзүнүн укугу экенин айткан. Андан тышкары Бакиевда жаран катары сотто болобу өз кызыкчылыгын коргоого укуктуу деп, ошондой эле маекти көргөндөрдүн саны көп экенин айтып, демек бул интервьюга кызыккандар арбын экенин белгилеген. Бакиев боюнча талкуу бүт электе бүгүн кайрадан Кошалиевдин Орусияда баш калкалап мурдагы президент Аскар Акаев менен болгон маеги чыкты.
Бишкектин 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын милиционерин Жал Кичи райондагы кафелердин биринин жанында сабап кеткен. Ушул жылдын 17-май күнү саат 3:15 чамасында милицияга Тыналиев көчөсүндөгү Жал Кичи районунда жаштар мушташып жаткандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Окуя болгон жерге милиция кызматкерлери барганда алардын кесиптеши сабалганы белгилүү болгон. Анын баш мээси чайкалып, буту сынган. Бейбаштык беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, бүгүнкү күндө шектүү катары 23 жаштагы 4 жаран кармалды. Алар буга чейин уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары каттоодо турбаганы белгилүү болду. Учурда иликтөө иштери уланып, тиешелүү экспертизалар дайындалган. Бүгүн Чүй облусунун сотунда Ленин айылынын депутаты Кайрат Майкомбаевдин баш коргоо чарасын карап, Аламүдүн райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Баш коргоо чарасын карап жаткан учурда соттун алдында Кайрат Майкомбаевдин тарапташтары бошотулушун талап кылып келишкен. Ленин айылдык кеңештин депутатына Аламүдүн райондук ички иштер бөлүмү тарабынан улут аралык козутуу боюнча кылмыш иши козголгон. Бирок ошол эле учурда жергиликтүү кеңештин депутатынын тарапташтары кармалышын ишмердүүлүгүнө байланыштырып келишет. Анткени Ленин айылы менен Аламүдүн айыл өкмөтүнүн ортосунда мыйзамсыз өткөрүлгөн жерлер боюнча соттук отурум болмок. Мына ошол иштеги коррупциялык элементтерди жергиликтүү кеңештин депутаты Кайрат Майкомбаев ачыктамак. Ошол процесске катыштырбоо үчүн жасалып жаткан иш экенин белгилешүүдө. Ошо сотко катышам деп. Бирде мына эмелердин аракети эме болду да, ушу Кайратты сотко катышпаш үчүн ушундай чара көрүштү да. Муну камаш керек болчу, жолотпош керек болчу, ошо булардын махинациясы, аферасы ишке ашыш керек болчу да. Ошол эң чоң эме болду да. Себеп болду да Кайраттын камалышына да, потому что тез арада камап салышты да. Майкомбаев буга чейин бир топ мыйзамсыз сатылып кеткен жана айдоо жерлерге баскынчылык менен үй куруп жатышат деп массалык маалымат каражаттарына байма-бай чыгып келген. Мектепти 20 жыл мурда аяктаган бүтүрүүчүлөр үчүн жакшы жаңылык. Ош облусунун Сарыколот айылынын мектепти 20 жыл мурда бүтүргөн 85-жылкы азаматтары ысырапкорчулукту эмес, ыраазычылыкты тандашты. Нуркан Аманова аттуу жалгыз бой 3 баланын энесине 3 бөлмөлүү үй салып беришти. Мындай жакшы саамалыкка жалгыз Сарыколоттуктар эмес, бүтүн кыргыз журту күбө болуп алкыш айтып турган кез. Аталган эжебиз Нуркан Аманованын жолдошу 10 жыл мурда каза болгон. Өзү айылдын мектебинде эмгектенет. Бүгүн кубанычы койнуна батпай, дасторконун жайып, жакшылыгын жалпыга тең бөлүшүп отурат. Мындай саамалык башкаларга дагы үлгү болот деген ишеничтебиз. Жаңылыктарын YouTube, Instagram, Facebook, Telegramдан окуй аласыздар. Нурпресс чындыктын изи менен.